мына чыгып алдыңыздарга сүйлөп атат. Азыр мына жанында Эсен мырза турат. Эсен мырзанын 2 баласы тең ошо Сапат лицейлеринде окуйт экен. Ошол өзүнүн ичинде болуп аткан күйүтүн сиздердин алдыңыздарга айтып, ошо бийликке жеткирейин деп алдыбызда турат. Байке келиңиз. Саламатсыздарбы? Ушундай ысык күнү Шүшенге келип атасыздар. Сапаттын ата-энелери, мугалимдери, окуучулары 1-июндан баштап ушул жерде жүрүп атышат. Аларга дагы ыраазылык баарыңыздарга. Мен да ошо 1-июндан баштап ушул жерде болдук. Мен 3 балам, 3 уулум Сапатты бүтүргөн. Келиним дагы ошо Сапатты бүтүргөн кызды алдык. Ошондо 4 балам тең Сапатты бүтүргөн болуп атат. Бирок 1 күндөн баштап биз бул жерде бул Сапаттын проблемасы эмес. Бул Кыргызстан жагандарынын проблемасы, бийликтин проблемасы деп күндө айтып аттык. Анткени биз Кыргызстандагы бир мугалим уурдалса, же бир мугалимдин кандайдыр бир жапа чексе, биз билим берүү кыйшаят, Кыргызстаныбыз кыйшаят. Ошон үчүн ошол эки нерсени баса белгилешибиз керек. Биз эмне коом менен биргебиз. Сапат ошо билим берүүнүн бир тармагы, ошо билим берүүдө биз аягына чейин турабыз. Андан кийин кечээ Токон Мамытов омбудсмен айтты. Биздин кыргыз жараны болобу, ким болот? Кыргызстанга конокко келген киши болсо дагы Кыргызстандын ичинен эч бир чет элдик атайын кызматтар адамды уурдап кете албайт деди. Керек болсо, Орхан Инандыны биз кандай коргогон болсок, Кыргызстанга келген ар бир конок тушуна коргошубуз керек. Мына уят болгонбуз, буга чейин биз канча жолу уят болдук. Казакстандык бир оппозиционерди соцсоолсуз карматтык. Уят болдук. Өзбекстандык бир журналистти жагалданып барып Мирзиёевго карматтык эле эмне болду? Мирзиёев ага там берди. Биз сегде бияктагы карматып берген бийликтер мыш болуп калды. Уят ушул нерселерчи. Эч ким силерди жагалдансын дебесе деле, эч ким деле силерди чөгөлөбөсүн десе элечи, барып эле жагалданып чөгөлөп атасыңар. Күчүгүндө жерден күндө айтып атабыз биз. Уят депчи. Себеп дегенде аркаңарда кыргыз элдик турат. Эң алсыз бийлик турган убакта эң чоң сыноону башыбыздан өткөрдүк, пандемияны. Ошондо жарандык коом, өлөкөй жарандар, тетиги Америкадан баштап Австралияга чейин, Россиядан баштап Кытайга чейин Кыргыздын жарандары акча которуп, ошо пандемияда бир күн мүмкүн өтпөй Кыргызды бийлик ошо эле 170 миллионду бөлө албай аткан кезде эмне кылды? Эл сууруп кетти. Тажикстанга мына Тажикстандын эл эмес, мамлекет эмес, азыркы бийликти бергиси келбей аткан, карып калган бийлиги биздин Кыргызстанга кол салганда ким көтөрдү ошол эки түйшүктү? Эл көтөрдү. Эл көтөрдү ошо түйшүктү. Кыргызстандын лөлүсү дагы, Кыргызстандын дунганы дагы, Кыргызстандын казагы дагы баары тең акча чогултуп ошол жака жумшашты. Эми бийликибизге айтат элек, ушунун канча жолу айтып, баягыны Садыр Жапаров кетердин алдында мен ушул эки площадьтан айткам. Эл ушинткен, пандемияда ушинтип туруп берген. Эл деген ушинткен, Тажикстандын жанакындай бийлиги кол салганда туруп берген. Барып жалжаба, уял десек эмне барды. Андан кийин эмне азыркы кече Hurriyet деген газетинде мен ошо балдарымды окутам да, мен да түркчөнү үйрөнгөм да. Hurriyet деген гезити бийликке жакын гезит. 100 миң деген тиряжы бар гезитинде дене Садыр Жапаров келердин алдында дейт, бизге бир жума мурун Орхан Инандыны билекке берди дейт. Уят! Уялбайсыңарбы? Бүгүн келип алып туруп, мына Ташиев кайра бизди коркутуп атат, элди коркутуп атат. Ал Орхан Инанды деген кыргыз жараны эмес экен. Кандай кыргыз жараны эмес? 12-жылдан бери, өзүндө керек болсо 12-жылдан бери, 12-жылды төрөлгөн балдар бар. Ал жаран болбой анан ким жаран болот? Ушуга чейин жүрсө, айтып коеюн дейм да, ошол атын айткандан эми өз буялсын, мен айтпай эле коем бул жердечи. Өзү түрмөдө отурган кезде бала чакасын бекер окутуп берген киши мына азыр Орхан Инанды Кыргыздын жараны эмес деп ошону кыйытып отурат. Биздин бийлигибиздин кылганы ошол. Эмне? Келип алып туруп кечээ бирөө айтты, бүгүн экинчиси айтып атат, эмне дейт? Ал деген Кыргыздын жарандыгы мыйзамсыз алыптыр депчи.
мигранттарга мыйзам кабыл атканда ушул бийлик силер отурган, ошондо деле силер отургансыздар. Ошол бийлик мигранттарга жеңил болсун деп атайын ошо кош чагандыкты тыйган мыйзам чыгарбай койгон. Ошону унутуп калдыңарбы? Ошол мыйзамды мигранттарыбыз кыйналбасын деп чыгарбай койгон атайын эки паспорт менен жүрө берсин мейли деп. Биз коргойбуз кандай болсо дагы деп. Оркан Инандыны кандай коргосок, Конокту да коргойбуз. Оркан Жаранды кандай коргосок, Конокту да коргойбуз. Каяктан келбесин, батыштан келбесин, Кытайдан келбесин, Россиядан келеби, Америкадан келеби биз ар бир коногубузду коргогонго, мына кыргыз эли катары ант беребиз. Биздин бийлигибиз өзүнүн жаранын коргогонго, элген конокту коргогонго ант бере алабы? Чыгып айта алабы ушуну? Кечөө карган депутат агабыз уялбатасыңарбы десе, бирөө дагы уялбайт экен дейт. Пограничный меники айтты, мен уялбайм эле дедим. Тиги деле уялбайт, бу деле уялбайт. Анан бүгүн кечөө ошол пограничный эменин башында турган адамды отставкага кет деген депутатты бүгүн биздин УКМКнын башчысы чыгып алып коркутуп атат. Мен эч кимден коркпойм, камайм деп. Коркпосоң кармап калбайт белең, жанагы уурдап бараткандарды. Корктуң да ошон үчүн кармаптың да. Уялып. Ошону айтайын дегем, Оркан Инан кыргыз жаран. Оркан Инан кыргыз жаран. Мугалим жаркын келечек. Мугалим жаркын келечек. Жаран корголот, конок корголот. Жаран корголот, конок корголот. Рахмат.